Kırgızstandın tarixinde alğaçkı iret Kırgız jigiti Европанын, tağıragı İtaliyanın futbol klubunda oynauga çakırуу aldı. Ал жаш футболчу Камчыбек Ташиевдин уулу Эмирхан Ташиев. Чакыруу Перужа футбол клубунун B сериясында ойноо сунушу менен келген. Бул маалыматты Камчыбек Ташиев өзүнүн Facebook баракчасына жарыялады. Эмирхан Ташиев учурда 15 жашта. Ал буга чейин Кыргызстандагы футбол академияларында, анын ичинде Оштогу Момунов атындагы футбол академиясында тарбияланган. Акыркы 2 жылдан бери италиялык белгилүү футболист Паоло Россинин футбол академиясында машыгып баштаган. Паоло Росси дүйнөнүн мыкты футболисти. Алтын топ ээси сыяктуу ондогон жогорку даражадагы сыйлыктардын ээси экени белгилүү. Эмирхан Ташиевке сунушталган Перужа футбол клубу Италиянын Перужа шаарында жайгашкан. Клуб 1905-жылы негизделген. Анда айтылуу Паоло Россинин өзү да ойногону белгилүү. Италия лигасынын B сериясы футбол тармагындагы экинчи маанилүү бөлүгү болуп саналат. Бул серияда жалпы 20дан ашык команда бар. Чемпионатты адатта жаштар арасындагы биринчилик деп аташат. Эмирхан чакырылган Перужа футбол клубунда адатта 17 жаштан жогорку футболчулар ойношот. Бирок 15 жаштагы Эмирхан Ташиевдин тийиштүү физикалык көрсөткүчтөрү толугу менен талаптарга туура келгендиктен ага ушундай даражадагы сунуш берилген. Учурда Перужа клубунда ойноп жаткан эң жаш футболчу италиялык Самуэле Ригетти 18 жашта. Демек, Эмирхан эми Италия футбол лигасынын B сериясындагы эң жаш жана алгачкы кыргызстандык футболчу болуп калмакчы. Буга чейин Паоло Росси тарабынан Эмирхан Ташиевке Кыргызстандын жарандыгынан баш тартып, Италия жарандыгын алуу сунушу берилген. Бирок Камчыбек Ташиев жана Эмирхан өзү да бул сунушка макул болгон эмес. Натыйжада Эмирхан эми Италия клубунда ойносо дагы кыргызстандык футболчу болуп кала берет. Албетте бул ийгилик Ташиевтердин үй бүлөсүнүн гана эмес, бүткүл кыргызстандыктардын сыймыгына айланды. Өткүрбек Рахманов, Регион.